Assalamu alaikum туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Қайрадан Ош реклама каналы. Бүгін мен сіздерге Мады тарапта жайғашқан Башбұлақ айылынан сатыла тұрған 5 соток жер участок туралы маалымат бермекшімін. Бірінші болып мен сіздерге келу жолын түсіндірейін. Шар тараптан келген болсаңыздар, Башбұлақ айылына кіріп келе бересіздер. Жолда Башбұлақтың мектебі, айыл өкіметі бар. Андан өткеніңіздерде мына шундай чоң трассаның оң тарабында жайғашқан Башбұлақтың сама мойкасын көресіздер. Мына жерде тұрады. Ушул самойканын жанындагы ушул көчөгө кирип, главный жол менен түп-түз тугандар 300 метр жүрүп барыңыздар. Ошол жактан дагы сиздерге маалымат берем. Эң негизгиси сатылуучу жер участогубуз теп-тегиз, анан мына ушундай чоң трассага деле жакын. Түп-түз 300 метр гана жүрүп келесиздер. Анан ориентирди сиздер мынау толугу менен бүткөрүлгөн сары үйгө алсаңыздар болот. Ушул сары үйгө жетпеген ушул көчөгө кирип, оңго 200 метр түп-түз жүрүп барсаңыздар, ушул көчөнүн эле оң тарабында сатылуучу жер участогубуз турат. Анан туугандар, бул жерде мына көрүп атасыздар, свет бар, анан суу деле бар. Бекеринен Башбулак деп айтылбайт. Жерде бир аз эле бассаңыздар, Башбулактын таза суусу чыгат. Атайын суу чыгарып иштеген балдар бар. Акчасын төлөсөңүздөр келип таза суу чыгарып берет. Розеткага сайсаңыздар эле шлангдан 24/7 жакшы напордо тап-таза булактын суусу чыгат туугандар. Бул жерде көп эле ошентип чыгарып алган. Ушул көчөнүн эле оң тарабында боюнда мына сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. 5 соток. Жери теп-тегиз. Эч кандай бир уклон жок. Ушул мен жана көрсөткөн көчөнүн эле боюнда бар. Анан мына үйлөрдүн санын караңыздар туугандар. Үйлөр өтө көп бул жакта. Кийин келип өзүңүздөр дагы көрүп, таанышып, дагы да бир толук маалымат алып кетесиздер. Үйлөр өтө көп. Мына жерде дагы бүткөн үй бар экен. Жаныңыздарда болсо мына фундамент бар. Фундаментке ориентирди ала бересиздер. Жогору тарапка чыга турган болсоңуздар, ал жакта дагы үйлөрдүн саны көп. Негизи азыр жер алган адам утулбайт. Тем более жери тегиз экен. Анан Ошолай трассасына деле жакын, көп деле алыс эмес. Анан туугандар, мына жер пустой болуп турат, көрүп атасыздарбы? Үйгө чейин. Бул жерге Кудай буйруса мектеп, бала бакча, фап түшөт экен, ошонун местасы. Балдарыңыздар кийин мектеп, бала бакча, мечитке мындай бир пешком эле барып келип тура берет. Айттым, мына ушул жер туугандар примерно мектеп, бала бакча, фап түшөт. Ошолай трассасына деле жакын. Кызыл китеби бар, документ так. Закон түрүндө өзүм өткөрүп берем деп эси мага информация берди туугандар. Бул жерде сары толук бүткөн үй деле бар экен. Так, границаларын түшүндүрөйүн туугандар. Азыр мен турган жер бул көчө болуп калат да. Көчө бою дайыма 20 метр болот, билесиздер, турасы болуп. Узуну нол тарапка 25 метр болот туугандар. Так, кошунасы азыр артына жарым метр месте калтырган. Ушул жерден башталат, казык кагылган. Мына жака эсептелинет да, бул көчө бою 20 метр турасы. Анан ушул жерден баштап мына жака, мына жакта да бир казык бар. Ошол жерге чейин 25 метр туугандар. 20га 25. Фундаменттин артында жарым метр месте бар туугандар. Бардыгы жакшы, бардыгы закон түрүндө, эч кыжылат болбоңуздар. Айттым, көчө бою бул жагы 20 метр. Мына жагы ушул жерден баштап, мына жакта да бир казык турат, ошол жака чейин узуну 20га 25. Азыр туугандар, бул кичинекей болуп көрүнө берет жерчи, 5 соток деп койсо. Кийин үй салып, забор менен тосуп койсоңуздар, жер чоң эле болуп көрүнүп калат. Үй салып, забор тоскон, ворота койгондор билет. Эч камсызбай алышыңыздар болот. Жер теп-тегиз. Эч кандай бир уклон жок. Азыр көп мындай реклама чыгарат, 5 соток депчи, жери тегиз деп коерат. Атайын көргөнү барсаң, жери уклон болуп калат, мындай бир башкача болуп калат, кыйшык болупчу. Бул теп-тегиз туугандар, 100%. Сүйлөшсөңүздөр, албетте бул жерде дагы эси түшүрүп берет. Негизи азыр жер алган адам утулбайт. Азыр албасаңыздар, жайында күзүндө стройка кызган малда бул жерлер 1,5 миллионго жөн эле көтөрүлүп кетет туугандар. Себеби мен 1,5 жыл мурун тартып жүргөндө бул жерде жердин баалары 600-650 болчу. 500 болчусу эң арзаны. Азыр 1,5 жыл өттү, 2 жыл өттү деп коелу. Мына 1,5 миллионго уже жакындап калды баасы.